Санатбек Зарипбек уулу Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитетинин баш каадиси болуп иштейт. Ал шаардагы активист жаштардын башын бириктирип, коомдогу көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди көтөрүп, жардамга муктаждарга көмөк көрсөтүп келет. Ал учурда коронавирус оорусуна кабылып калгандыгын өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Ага ден соолук каалап билдирүү жазгандар көп болду. Биздин чыгармачылык топ Санатбек мырза менен видео аркылуу байланышып, анын абалы менен тааныштык. Ал санитардык эрежелерди так сактап жүргөнүн айтып, бирок кайдан кайсы учурда жугузуп алгандыгын билбейт. Алгач 2 күн деми кыстыккан, андан соң дене табы көтөрүлүп алы кеткен. Учурда дарыгерлердин жардамы аркылуу ден соолугу жакшырып калган. Бирок дагы деле оору кете электигин айтып, элге бул оору бар экендигин эскертип, бет кап, кол кап тагынып, санитардык гигиеналык абалды так сактоого чакырат. Азыр Кудайга шүгүр жакшымын. Бирок баары бир баягы дем кысылуу деген кыйынчылыктар бар. Ошондуктан сиздерден айтып элем, санитардык нормаларды так сактаңыздар деп. Мен дагы аябай сактайчумун, маска тагынып, антисептикти колдонуп. Бирок каерден ката кетирдим билбейм. Ушу бир жерден катара кетирип, ушу жугузуп алып турмун да. Ошон үчүн сиздер дагы этият болуңуздар. Санитардык нормаларды так сактаңыздар. Бул жеңил өткөндө жеңил болуп атат, бирок оорулорго аябай кыйын экен. Кыйналып, аябай кыйналасыздар. Мен үчүн аябай кыйын болду. Бирок азыр жакшы өтүп кетти. Ушу ооруканада жатам азыр. Учурда көп адам ооруп жатат, бирок көпчүлүгү кандай ооруга кабылганын билбей жатышат. Мындан улам дарыгерлер бүгүнкү күндө COVID-19 илдети менен бирге сасык тумоодо жүрүп жаткандыгын эскертти. COVID-19га кабылган адамда дароо эле курук жөтөл пайда болот. Дене табы 39-40ка көтөрүлүп, моон булчуңдар ооруй баштайт. Эң негизгиси мурундун жыт билүүсү начарлап, даам сезбей калат. Ал эми куч респиратордук вирустуу инфекцияларга болсо, негизинен дене табы деле көтөрүлөт, бирок тамактын жутунганда оорусу, мурундун куюлуусу, тамактын бүтүүсү, анан какырык менен жөтөлдүн пайда болуусу. Негизинен бул эми респиратордук оорулардын түрлөрү көп да. Грипп, парагрипп, риновирусный инфекция, РС инфекция деп коет, аденовирусный инфекция. Эми ошолордун кайсы түрү болсо, ошого жараша өзүнүн клиникасын пайда кылат да. Эгер жаран ооруп калса, дароо эле үй-бүлөлүк борборуна же 118 номуруна чалып дарыгерлерден кеңеш алса болот. Температурасы, дене табы көтөрүлсө, курук жөтөл болсо, бирок энтүгү баягындай кара кан менен какырык түкүрүүдө жок болсо, анда парацетамол ичип, баягы вирустарга каршы антивирусный препараттарды ичсе болот, үйдө самолизация кылып. Эгерде оор формага окшоп баягы энтүгүүлөр, кислороддун сатурациясы түшүп кетип, анан баягы кооптуу белгилердин эң негизгиси баягы жөтөлдүн күчөшү, энтүгү баягы кислородго муктаж болуп турган абал пайда болсо, аны сөзсүз түрдө госпиталга барып жаткырыш керек. Эми лечениясы дарылоо баягы индивидуальный подходдо коюп, оору түрүнө жараша аркы. Эгер оор түрү боло турган болсо, 14-15 күнгө дери госпиталда дарыланат. Үй шартында дарыланган жаран союктукту көп ичип, витаминдүү тамактар менен азыктануусу зарыл. Ошондой эле өзүнчө бөлмөдө жатып, үй бүлөсүнөн алыс болуусун дарыгерлер эскертет. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.